Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Ар бир адам заты алдыга умтулууга аракет жасайт. Бул болуп турган көрүнүш. Баарыңар алдыга умтулууга аракет жасагыла. Сабаттуулук адам көркү. Сабаттуу болууга умтулгула. Анда көңүл бургула. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тез окуунун ыкмасы деп аталат. Кандай аракет жасаганда окуучу тез окууга аракет кылат? Анда төмөнкүчө кунт коюп көңүл бөлгүлө. Сабактарга ар дайым кунт коюп катышкыла. Анда сабагыбыз төмөнкүчө. Бул 7 тамгадан турган ыкма. Ар бир к тамга жана ж тамгадан түзүлгөн. Бул ар түрдүү сөздөрдөн, ар түрдүү тамгалардан башталган сөздөрдөн кураса да болот. Ар бир сөздү айтуу менен бирден тамга кошулуп отурат. Кыз, ката, кебек, кыраан, жашылча, жаздык, жазыл, жака, жал. Бул сөздөрдү ар биринин маанисин түшүнүшөт. Кебек эмне, жал эмне, анын ар бирин талкуулашат. Андан кийин окуучуга ушул сөздөр берилет. Доскага жазылып коюлат дагы бир карап ушул сөздөрдү эске сактап, карабай туруп айтып беришет катары менен. 7ден, 9дан, 10дон бара-бара окуучу өздөштүргөн сайын улам көбөйтүп отурса болот. Бул окуучуну тез окууга, тез кабыл алууга, ыкчам аракет жасоого түрткү болот. Анда эмесе бул кийинки кезегибиз 10 тамгадан турган сөз. 10 тамгадан турган сөзүбүз 17 сөздөн турат. Анда эмесе ат, нан, чана, бөлөк, шумкар, баалайм, бышыктоо, меймандос, сүрөттөрдү, теребелге, күрмөлөр, телефон, жаңгак, машак, бата, кел, үй. Көрдүңөрбү? Мында 17 сөздөн турган 10дук сөз болду. Ар бир сөздү ат деген 2 тамгадан турса, нан 3 тамга, чана 4 тамгадан. Ошентип бирден тамга кошулуп отурат. Бул тапшырмаларды окуучуларга өздөрүнө түзүүгө дагы берсеңиздер болот. Каалаган темалардан түзсө да болот. Жашылчалардын, кийим-кечектердин, буюм тайымдардын, ал өз каалоо. Бул текст дагы доскага жазылат. Окуучу карап туруп, көрбөстөн баарын ирети менен айтып берет. Бул окуучуну тапкычтыкка, зиректикке, бачым тез ойлонууга аракет жасайт. Тез окууга түрткү болот. Анда эмесе сөз чакырат, үлгү ээрчитет. Жакшы сөздөрдү сүйлөп, үлгүлүү болгула. Күн сайын жакшы амалды баштагыла, жаман адатты таштагыла. Анда эмесе жашоо өзгөрбөйт. Жашоодогу адамдар өзгөрөт. Баарыңар жакшы жагына өзгөргүлө. Кийинки кезегибиз филвордтогу сөздөрдү тапкыла. Филворд деген бул тамгалар аркылуу кууп бири-бирине сөз куруу. Алардын маанисине карап сөздөрдү куруу болот. Анда кезек филвордто. Азыр күз мезгили болгондуктан түшүм деген сөздү жазып койдум. Калган тамгаларда курап сөздөрдү табасыңар. Текст дайын болдубу? Жакшы карап түшүнгүлө. Бул филвордтагы окуучуну тапкычтыкка, зиректикке, бат ойлонууга чакырат. Ушундай филвордторду өзүңөр каалаган темаларда уюштурсаңар болот. Бул өзүңөрдүн чеберчилигиңерге, өзүңөрдүн ой жүгүртүүңөргө байланыштуу болот. Аракет жасап көргүлө. Текст дайын болдубу? Азаматсыңар. Анда көңүл бурабыз, окуйбуз, ойлонобуз, эске сактайбыз. Анда сак болгула, саламатта калгыла, үйдө болгула,
мен силер менен болдум. Ноқат районундағы Төрөбайбеков атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Тургунбаева Максуда болдум. Анда кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.